мына жерде гарантия деп жазып тұрсаң да, қыздар, мен врач болып көп жылдан бері иштейм. Анан боюнча пациенттер гарантия дегенде, допустим, пластикалык хирургияга да келип, же болбосо косметологияга келип, же ошол эле косметикада гарантия дегенде мен айтам. Окей, ноутбукка гарантия бериши мүмкүн, потому что бул механизм, бул деген металл. Биягын бурап койсо, уже адамдар билет, мынча убакыт гарантиясы бар деп. Стиральный машинага гарантия болушу мүмкүн, телевизорго. А силердин организмиңер металл эмес да. Силердин организмиңер мындай болтики шурупудан турбайт да, турабы? Силердин организмиңер электроника эмес. Силердин организмиңер механика эмес. Силердин организмиңер Кудай берген бир өзгөчө бир сыйкыр. Ошон үчүн врачтар биз Кудай эмеспиз. Биз көп нерсени түшүнөбүз, көп нерсени билебиз, бирок көп нерсени кылабыз, бирок көп нерсе Кудайдан. Анан жыйынтыкка эмне таасир этет, айтайынбы? Первый очередь. Бул силердин бетиңердеги көйгөйүңөрдүн стадиясы, өтүшүп кеткендиги, канча убакыт узак болгондугу, мисалы, так 1 жылдык такпы, 10 жылдык такпы, купюроз 1 жылдык купюрозбу, 10 жылдык купюрозбу. Важно. Экинчиден, индивидуальная реакция организма. Кээ бирөөнүн иммунитети күчтүү болот. Дарылап баштасак эле сразу эффект бере баштайт. Кээ бирөө кичине слабыйраак болот, кан тамырлары слабыйраак болот, же башка бир реакция болот, аллергический реакция. Андай деле болушу мүмкүн. Жашоо образыңардан, мисалы, такты кетирип атабыз, бул айым болсо кечке поледе жүрөт. Мен кантип кетирип берем? Эгерде кечке күндө жүрсөңөр. Же повар болуп иштейт, мисалы, купюрозду кетирип атабыз, ал болбой ысык печкага повар болуп иштейт. Жашоо образыңардан, дисциплинаңардан, кээ бирөө как положено 1, 2, 3 сүртөт, бирден унутпайт, кээ бирөө унутуп коет, бир күн сүртөт, бир күн сүртпөйт, эртең акчасы түгөнсө кылат, бүгүн бар болсо кылат, эртең акчасы жок болуп кылбай калат, чала түшүнөт кээ бирөө жашоосунда дагы чалала кылат көп нерселерди. Анын адамдын жашоосуна кирип, анын ордуна биз сүйкөй албайбыз. Дагы эмнеден тамактанганынан, мисалы, купюрозду кан тамыр деп атабыз. Кан тамырга эмне маанилүү? Кан тамырга С витамини маанилүү. Жашылча жемиш жеш керек, өзүн туура алып жүрүш керек. Кээ бирөө жебейт, мен жебейм, мен уй билем, мен эт жейм, мен камыр жейм деп, мен оозума тыганбы, тыга албайм, туурабы? Кээ бирөө ишенбейт, кана көрөйүнчү, Кыргызстанда чыккан, билбейм, сүкүп көрөйм. Кээ бирөө ишенет, ишенем, баары жакшы болот, айыгып кетем деп. Эки адамдыкы жыйынтык эки бөлөк болот. Кээ бирөө тырышчаак болот. Мисалы, бирөө кичине бир ай сүкөдө кетпей калды деп, деп таштап коет. Бирөө жок, мен до конца результатка жетем деп, до конца сүйкөнөт, консультант менен байланышат, схеманы өзгөртөт, иштейт да кожанын үстүнө, теринин үстүнө. Естественно, анын жыйынтыгы жакшы болот. То есть жыйынтык көп факторлордон көз каранды